Assalamu alaikum. Kutmandu geç tuğanlar. Bugünkü efirdi başlaylı. Bugünkü efirimiz tuğanlar. Bugünkü efir Sadır Japarov türmödө oturganda Iris Aliyev aytkандай Kırgız kolyanın жүгүндүсүн ичсе азыркы учурда 120 депутат чимкерек мындай айтканда Садыр Жапаровдун жүгүндүсүн ичип атат туугандар. Ошо боюнча тема болмокту туугандар. Эфирди максималдуу түрдө бөлүшүп койсоңуздар, ошо элдерге жетсин туугандар. Элдерге жетсин. Элдер уксун. Акыйкат сөз болуш керек, калыстык сөздөр болуш керек туугандар. Бул кетиште мен ойлондум туугандар. Отуруп, ойлонуп көптөн бери, 1-2-3 күндөн бери эфирге чыкпай аттым эле. Анан бүгүн бир эфир кылайын деп ошол жугунду жөнүндө сөз кылайын дедим. Жугунду бизде баягы кустуруу, жугунду дегендер, бизге ошондой сөздөр өтө баягындай сөздөр колдоно баштады. Өзүңүздөр билгендей, бул Садыр Жапаров түрмөдөн чыкканда эле кустуруу деген нерсени ойлоп тапты эле. Ага чейин жугундуну ичип жүрүп, эми кустуруу деген нерсенин пайда болуп, ошол деңгээлге элибиз ошол деңгээлге түшүп калды да туугандар. Кустуруу, какыруу, макыруу, чимкирик, какырык ушундай нерселергечи. Ошол боюнча сөз болмокчу. Туугандар, мындай ачык айтайын. Өзүңүздөр билесиздер, бул сөздү мен айткан эмесмин. Буну ошо жогорку кеңештин чимкириги бар эле, бир Ырыс Алиев деген, өзүңүздөр билгендей. Ошол айтканда түрмөдө отуруп, ошо Кыргыз колянын жугундусун ичип атат деген. Аны өзүңүздөр деле уккансыздар. Анан кечегинде мына жаңы мыйзамды кабыл алыш үчүн биздин 120 депутатты Садыр Жапаров резиденцияга чакырып, өзүнүн жугундусун берди да, мындай айтканда, чай ичирип дегендей. Анан анысы да болбой калып, биринчиси болбой калып, анан экинчи жолу да чакырды. Экинчи жолу да чакырып, дагы жугундусун берди. Ошо менен шайлоо мыйзамы кабыл алынды. Мындай айтканда, шайлоонун толуктоо, кошуу, ошондой шайлоо мыйзамын кабыл алышты. Аз келгенсип кечеби же бүгүнбү Мегакомдуга добуш беришти, Мегакомду сатканга туугандар. Бул парламент, азыркы парламент туугандар. 120 депутаттын ичинен бир ашып кетсе, бир 10 чактуу депутат, эми иштей турган баягы көз каранды дейбизби, коркпогон дейбизби, эр жүрөк дейбизби, ошо депутаттар бар да арасында, мындай чыныгы элге кызмат кылган эр азаматтар бар ичиндечи депутаттар. Бирок көпчүлүгү туугандар, бизде депутаттардын көпчүлүгү өзүнүн бизнесин коргоп, ошол жерде отурушат экен, бизнестерин же мени дагы түрмөгө кустуруу жолуна салып койбосун деп ошол коркконунан бул чимкириктер ошол Садыр Жапаровдун кусундусун ичип туруп, жаңы мыйзамды кабыл алып беришти. Анан ал аз келгенсип, баягы бизде фейк жөнүндө маалымат боюнча, ошол боюнча да законду кабыл алып беришиптир. Эми эсиңиздерде бар, бул мыйзам Жээнбеков маалында өтпөй калган болчу да. Бул жерде регламенти да бузулду. Мындай айтканда, регламенти бузулду действительно. Мыйзамсыз депутаттар мына бир жылдан ашып калды туугандар. Бир жылга жетейин деп калды. Мына октябрдын 28-inde бир жыл болушат мыйзамсыз отурганначы. Бул мыйзамсыз парламент. Ошол мыйзамсыз Садыр Жапаровду премьер-министр кылган мыйзамсыз парламент. Мыйзамсыз парламент өз мөөнөтүн түгөгөндөн кийин кетпей койгону дагы туугандар. Бул да мыйзамсыз баягычы.
Эми өзүбүз баягы эмне деп коет? Элди жакшы жакка алып кетейин деген талапкерлер бар болчу, адамдар болчу. Ошо адамдарды тандабай туруп ушу түрмөдө отурган адамды мыйзамсыз алып келип отургузуп алып, эми мына өзүңүздөр көргөндөй мына бензиндин баасы 56 сом, 60 сомго чыгып тургандар. Ак май, растительный масло орустар айтып коет. Майдын 5 литри 800гө чыгып тургандар. 1 килограмм еттин баасы 560 сом экен туугандар. 560 сом экен туугандар. Мен эми башка азык түлүктөрдүн баасын айтпай эле коеюн. Мынабы Москва шаарында деле еттин баасы туугандар ашып кетсе, малдыкы 380 ошондой эле болот да туугандар. Эми Москвага салыштырмалычы. А бизде бардык нерсе кымбаттаган. Ошол СНГнын ичинде, мына ошол Орто Азиядагы мамлекеттердин ошол коңшулардын арасынан эң продукты кымбаттаган биздин мамлекет экен туугандар. Эң көп кымбаттаган биздин мамлекет экен. Өтө эле бир процент бир көп процентке көтөрүлүп кеткен да азык түлүктүн баасы. Анан туугандар Кыргызстанда азыр ушундай учур болуп атат, свет маселеси. Баягы шултоо кылып, баягы авария болду деп оңдоп атабыз, огулуп атабыз деп свет маселеси дефицит болуп, светтер өчүп атыр Кыргызстанда. Суу маселеси туугандар, суу маселеси дагы. Сууларды сатып жүрүп, эми өзүбүз мына биздин дыйкандарыбыз суусуз калды. Канча деген эге турган жерлери бар болчу, ошолор деле көбү эгилбей калып кетти туугандар. Себеби эккен учурда деле ошол жерге суу жетишсиздик туугандар, жетишсиздик. Баткендеги ошо Лейлектеги баягы күйүп кеткен үйлөр, баягы жаракат алган биздин жарандарыбыздын үйлөрү азыркы учурга чейин толук кандуу бүтө элек экен туугандар. Кече канчада үй бүттү деди, бирок толук баардыгы бүткөн эмес туугандар. Ушундай нерселерди биз көйгөйлөрдү көтөрүшүбүз керек туугандар. Айтпасак, өздөрү мындай айтканда жетпейт окшойт буларгачы. Эми жеткен учурда деле айласы жок да туугандар. Бизде ушул бийликке келген адам, ким бийликке келе турган болсо, ошол өз чөнтөгүн гана, өз капчыгайын ойлогон президенттер, чиновниктер келет экен. Бизде элди ойлогон адам жок экен туугандар. Эл эмне болсо ошол болсун деп туруп, эл эптеп эшек ылайдан өткөндөн кийин элдин ойлорун менен эсептешпей калат экен туугандар. Мен ошол эртең мына жаңы мыйзамды кабыл алды туугандар. Жаңы мыйзамды кабыл алгандан кийин эми ушул 90 күнүн ичинде шайлоо болуш керек. Мындай эсептеп көрсөң, ушул октябрдын аягында, ноябрдын баштарында болуп калыш керек да, 90 күн болгондочу. Ошону воскресенье күнү туш келет экен. Ошондо парламенттик шайлоодо 56 партийный список менен кетет экен. 34 адам одномандатный менен кетет экен. Анда одномандатный менен барган 36 адам эми жеке өзүнүн мандат ошо одномандатный менен барат экен. Эми 56сы ошондо партийный список болуп, ошонун ичинен партияны да шайлайт экен. Ошол ар бир талапкерди ким кайсы партиянын кайсы талапкери ошондо тандайт экен туугандар. Мындай эми бул шайлоону биз өзүбүз көрүп атабыз туугандар. Биз Кыргызстанда, мен эч качан Кыргызстанда мындай мыйзамдуу таза шайлоо өткөнүн мен көргөн эмес туугандар. Бунусунда деле эртең октябрда деле кечээ жергиликтүү кеңеште кандай шайлоолордун агитацияда бузган партиялар, акчасы капчыгайы чоңдордун партиялары, ошондой эле админ ресурс колдонушат, бийликтин партияларына, мисалы Ата журт деген партия. Мисалы Ата журт деген партия туугандар, бул өзүңүздөр билгендей кимге карайт? Ташиевке карайт. Бул керек болсо кечеги октябрьский 2020-жылы ошол Ата журт деген партия, мекенчил деген, эми мекенчилер Ата журт болуп алды да. Мекенчил партиясы керек болсо 7%
босогон өтө алган эмес туугандар. Эми азыр булар бийликке келип баскынчылык кылып басып алгандан кийин Ата журт партиясы эмнегедир жергиликтүү кеңеште дагы башка 3 жер көп жергиликтүү кеңештерде көп партиялар ошо ата журттан туугандар. Ошо депутаттары көп ошо ата журттан өткөн. Эми биз кандай кайсы себеп менен буларга биз ишенишибиз керек. Мен мисалы булардын ар бир экинчи сөзүнө ишенбейм мисалы. Мен жеке өзүм оюм айтып атам да туугандар. Ар бир экинчи сөзү калп туугандар. Мисалы мен бир эле мисал алып кетейин. Райым миллион камалат деди. Да мисалы. Райым миллион камалат деди. Эмне болду Райым миллион? Керек болсо сотто акталып чыгып кетти туугандар. Кусту 2 миллиард кусту деле билбейм ол акча кайсы кимин чөнтөгүнө кетти. Бирок мен буларга ишене бербейм да, ушул бюджетке акча түштү ошо 2 миллиардчы. Себеби булар жеке өзүнүн кекиртегине эле чөнтөгүнө эле кетпесе, элге бир дагы пайдасы тийбеди бул нерсеничи. Сеникинде куртка экен өмүш. Анан туугандар, экинчи Текебаев Маевскийден $1 миллион алган деген. Эсиңиздерде барбы ошол сөз? Ким эсинде бар? $1 миллион алган, мен билем дептип Садыр Жапаров айткан. Кумтөрдө алтын калбай калды деген. Жер үйдү убагында Садыр Жапаров каршы болуп турган, жер үй боюнчачы. Мисалы ушу жер үй боюнча 2015 жылкы өзүнүн посттору бар, талас элине кайрылган туугандар. Ошол жерде айткан, таластык элдер каршы болуп бериңиздер, мындай экологияны бузат бул. Биз чыныгы мындай адамдар бийликке келгиче эл тарап боло берет экен да, элдин көгөйүн көтөрө берет экен да. Анан бийликке келип алгандан кийин ошол бийликке келгенден кийин адам баласы мындай 180 градуска бурулуп кетеби, же ошол 7-этажга чыккандан кийин баягы жакшы адам болуп келип туруп эле 7-этажга чыккандан кийин ажыдар болуп кетеби, ошондой түшүнбөйсүң да. Ошол эле мисалы мен жер үй боюнча айтайын. Бул жер үй алтын кени туугандар. Бул Кумтөрдүн экинчиси туугандар. Ошо Кумтөрдө Кумтөрдүн экинчиси туугандар. Кумтөр жер үй Кумтөрдүн экинчиси. Азыр Кумтөрдүн ботогосу чыгып, ашагасы чыгып түшүнбөйсүң бул нерсегечи. Ошо иштеп атат азыр Кумтөр. Мына жер үйдө эле мисалы. Жер үйдө мисалы бүгүн өкмөт жазып чыгыптыр, 2,5 тонна алат экен быйылкы жылдын эсебинен деп атат. Жер үйдөн бизге Кыргызстанга пайда жок туугандар. Только зыян. Экологический зыян биринчиден, экинчиден ошол жердеги мөңгүлөрүбүз бар, мисалы, ошолорго мөңгүлөр, муздарыбыз эрийт туугандар. Мына суу жетиштигибизден, суу жетишпей мына быйыл. Кандай кыйынчылыкта жашап атат тура, суу жетишпейт, дыйкандар кыйналып атат. Аны ойлогон адам жок туугандар. Только азыр мына туугандар, ол мына азыр ар бир областта кайсы алтын кени болсо, ошолордун баардыгын ачам деп атат булчу. Садыр Жапаровдун ою боюнча, ошо кайсы жерде алтын кени болсо, ошол жердин баардыгы ошол жерлерге алтын кенин ошо ошол жерге заводдорун курдурам деп атат, ошол жерде алтын чыгарам деп атат. Бунун ою боюнча. Жетим тоо бар туугандар, о проблема бар. Кече логистик центр бар туугандар, мына туугандар. Элдер каршы чыгып жүргөн элге бийликке келип алгандан кийин ошол элдин эл менен эсептешпей, болду мен бийликке келип алдым, мен президентмин, керек болсо конституцияны өзгөртүрсө эле Кыргызстан алдыга жылып, ар бир Кыргызстан жарандары бактылуу болуп, бир 2 ай 3 айда эле мына үзүрүн көрөсүңөр деди эле, мына 9 ай өтсө деле үзүрүн көрбөй эле кайып аркага кетип атат. Только азыр баардык кыйынчылыктар элдин башына түшүп келди туугандар. Буларда кыйынчылык жок. Буларда акча бар. Баягы кустурган акчалар чөнтөктө, Дубайдан үйдү алып атат.
жаңы машиналарды алып ататына туғандар. Ақчаны құстырған ақчалар қаяққа кетіп атат. Азыр ошол эле мисалы Садыр Жапаровдун Таймурас деген баласы мисалы Жалал-Абадта өзүнчө ханзада экен туғандар. Илгери бизде мына Акаев менен Бакиевдин баласы бар эле. Бирөөсү Айдар менен Максим. Ошонун турап бул ошо Жалал-Абад шаарындагы бизнесмендер, башка солобу бардыгын ошол баягы кечеги жергиликтүү шайлоодо кустуруп, устуруп, коркутуп, үркүтүп шайлоого ошолордон акчаны алып ошого иштеттир эми. Эми ушу жакшылыкпы? О баягы эми өзүңүздөр билесиздер, бул эми бул Ташиевдин билбейм канча баласы бар. 3кө жакын бала, 3 баласы болсо эле билбейм, эсимде жок экен. Мына биз кече жакында эле биле баштадым, ушу Таймурас деген бул баласы экен да, баягы баллон урдаган экинчи дагы баласы бар, эсиңизде бар, баллон. Же ушул бала урдады эле, мен эсимде жок да. Ушул баласы бул баласы эмес, Таймурас эмес, беркиси экинчиси болсо эле баллон урдаганычы. Эми Нурмат, ал сенин жеке оюң да. Ал сенин жеке оюң, Нурмат. Ошон үчүн мен туугандар, эртеңки шайлоодо мына жергиликтүү дейм да, парламенттик шайлоо боло турган болот, күздө турган болсо туугандар. Адашпаганга, ошого окшогон чимкиликтерди тандап алганга акчага аз кырылбайлы туугандар. Мен айтам, бул мыйзамсыз президент мисалы. Бул президентти мен тааныган эмесмин, тааныбайм дагы. Себеби мыйзамсыз келип калды. Мыйзамсыз түрмөдөн чыгып алды туугандар. Мыйзамсыз өзүн актап алды, частично актап алды. Ал туура эмес туугандар. Менин жеке өзүмдүн оюм бул туугандар. Эми эмнени көрүп атасыз? Азыр эми мен ошондо айтып келдим. Бул алдап коет элди. Ошондо эле айткам. Бул алдап атат элди. Алданбагыла, кумтөрдү алтынга албай, ошол чыккан күнүн эртеси айтпады, кумтөрдү алтынга албай калды деп жүрдү го туугандар. Ошол да. Ошондон кийин эле башталганда бул нерсечи. Мына мен сиздерге ачык айтайынчы. Эмне болду эми азыр? Кыргызстандын ботогосу чыгып жатат эми. Аталасы чыгып, себеби Баткенде ушул эки адамдын айынан, Ташиев менен Садыр Жапаровдун айынан 44 жараныбыз бейгүнөө өлдү. Мен буну айта берем мен тантык дейсиңер, башка дейсиңер, мен акыретке чейин айтам. 44 жараныбыз ушу экөөнүн айынан өлдү туугандар. Мен аны айтам мен. Баласына, небересине деле айтам. Кийин деле ошо балдары чоңоюп, чеберелер, неберелесине де. Сен атаң көт болгон дейм де, жаман сөз сүйлөбөйүн дедим эле. Эми айтам да, коенек атаң, чоң атаң ушундай коенек кыргыздын саткыны болгон деп эле мен айтам. Туугандар, себеби өз жарандарын өздөрү душманга, агрессорго мындай айтканда өлтүртүп берди. Ачык эле айтыш керек да. Эми коркондо эмне бар? Onun korkondom nesi var tuğanlar? Ben ayta berem, men kандай bolбосун акыретке чейин айтам. Садырды тааныбайм. Президент катары биринчиден, мына мен тааныбайм десем, башка мамлекеттин президенттерди тааныбай атат туган. Бир эле мисал ушу Тажикстандын президенти мисалы. Баягы адамдарын өлтүрүп, биздин Кыргызстанга адамдарыбызды өлтүрүп алып, керек болсо, мына азыр мыйзамсыз отурган Садыр Жапаровду Душанбеге чакыртып алды. Намыз жок да туугандар. Намыз жок, бул да турду дагы шартып Душанбеге кетип алды. Туура эмес да бул. Ошол 44 жараныбыздын 40-ы чыга элек болчу. Чын 40-ы чыга элек болчу. Аны аз келгенсип туугандар, андан тышкары мына жетим тоо, логистик центр туугандар, Орхан инанды туугандар, Афганистандагы этнический кыргыздар Тажикстанга кирип келди. Ошондо алдырганга да, сураганда акыбалы келбей калды го туугандар. Ушул жакшылык алып келеби эми? Мен билбейм. Мен ушул кыргыз элин чакырып кетет элем. Туугандар, коркпоңуздар, мен айтайын. Бир башка бирөөлүм. Биз кечеги 5-октябрдагы революциянын аягына чыккан жокпуз туугандар. Бул жеңишти 5-октябрдагы элдин жеңишин мына эки эл саткыны, душманы десек деле болот. Эки саткыч бензин пүчтөр
өздөрүн уурдап алды. Биз элдин жеңишин өздөрүнө уурдап алды. Ал жерде эмне талап болгон? Парламенттик шайлоонун жыйынтыгы жокко чыксын, болду. Ал жерде талап болгон эмес, Садыр чыксын деп. Ал жол. Бул жерде бир 200-300 адам бар туруп, мыйзамсыз алып чыкты. Мен ошолорго дагы мыйзам чегинде иш козголуш керек. Ошол эле ким ошонун алдында турган, Ташиев, ошол жерде кимдер болсо баардыгы камалыш керек. Ошо 300 адам болобу, 500 адам болобу, Молдавановго кимдер барса, ошолордун баардыгы жоопкерчиликке тартылыш керек. Булар келген бийликти мыйзамсыз басып келгенден бери, мындай айтканда, өздөрүнө тон китепти, бир 100гө жакын тондогу китеп кылмыштарды өзүнүн мойнуна ийилдип тургандар. Кайсы бийлик келбесин, туугандар. Мен силерге ачык коёюн. Кимин бийлиги келбесин, буларга иш козголот. Булар камалат. Буну жаш бала дагы билет, туугандар. Ошону билип туруп биз ошого көз кайдыгер карап турган, унчукпай турган нерсебиз бизге бул жакшылыкка алып келет. Мына унчукпай туруп не болдуңар азыр? Мына унчукпай жүрүп эң кымбат азык түлүктүн баасы бизде, туугандар. Эмне үчүн мына Өзбекстанда көтөрүлбөйт, эмне үчүн Тажикстанда көтөрүлбөйт, эмне үчүн Түркменстанда көтөрүлбөйт, эмне үчүн Казакстанда анчалык көтөрүлбөйт, туугандар? Туугандар. Аз келгенсе ошо Орхан Инандыны, биздин жараныбыз, Кыргызстандын жараны. Башка спецслужбага Түркиянын президентине Эрдоганга барыш үчүн ошону садага чапты, туугандар. Тим жеңишибиз Кайратов жакпаса кирбей эле кой, болду. Мен ошол күзгүгө, мен айтып атам, күзгүгө, туугандар. Чыгы, айты, өлүп кетип атсаң да, тепсели өлүп кетип атса дагы, чындыкты айтыш керек, туугандар. Өлүп атасыңбы, өлбөй атасыңбы, кыргыз мамлекетин сактап калышыбыз керек, туугандар. Мына эки эл саткыны, мындай айтканда, эл душманынан кыргыз мамлекетин сактап калалы. Болсо эгемендигибизден айрылып калышыбыз мүмкүн, туугандар. Ол суу сактагычты ого берип, бул суу сактагычты буга берип, ошондой нерселер менен өзүңүздөр көрдүңүздөр. Мисалы, ошол эле Куршаптагы Кемпироват, например, Орто Токой суу сактагыч. Орто суу сактагычы, туугандар, Өзбекстанга кетти. Гарантия, мен сиздерге айтайын, ошон кетип калды, туугандар. Мына Куршаптын эли молодец экен, Кемпироватты сактап калды. Тилиң жулам деп, любойун тилиң жулам деп барды эле, анан тил жулбай кетти, анан кийин. Тим жеңиши, Кудай кааласа күзгө барам. Мен бул сөзүмдү Ак үйдүн алдына чыгып деле айтам. Мен керек болсо Жалал Абадка барып деле айтам. Керек болсо Ысык көлгө да барып айтам мен бул сөздүчү. Мен корко турган жерим жок. Мен бир Алла Тааладан корком. Айта берем. Колуна эмне келет? Колунан ашып кетсе ошо камайт да. Эмне камалгандан корком мен. Терет нечего? Мен айтайм силерге, айтып, терет нечего? Мага мамлекеттин келечеги керек. Бул мен эки Эрзаматка мен баш ийбейм. Себеби булар мыйзамсыз. Мыйзамсыз бийликке баш ийген, бул өзү мыйзамсыз болуп калат, туугандар. Себеби ошо кылмышкерлердин соучастниги болуп калам, туугандар. Мен ошону сиздерге ачык айтайын, мыйзамсыз, туугандар. Мыйзамсыз. Ошону түшүнүңүздөр, туугандар. Мына акыркы 9 айдан бери бийликте отурат, туугандар. Бир президент келди Кыргызстанга визит менен. Келген жок, туугандар. Бул деген нени түшүндүрөт, туугандар? Бул деген бул президентти тааныбагандыгына түшүндүрөт, туугандар. Барам, Манас, Паяз, любой жерге барам деп атам го, сен кыжалат болуп, Паязов, любой жерге барам. Любой жерге барам. Ошко десең Ошко барам, Бишкекке десең Бишкекке барам, Жалал Абадка десең Жалал Абадка барам. Мен терет нечего, мен сага ачык эле айтайын. Мага терет нечего. Мен ошол Кыргызстан мамлекетин сактап калыш үчүн өзүмдүн жаным болуп берем мен. Ачык айтайын. Ошо Кыргызстан мамлекетин жаңы муундарга ушул өнүккөн мамлекеттин бири кылып тапшырып кетишибиз керек да. Мен келечектеги баламын, неберемин келечеги мага ойлондурат, туугандар. Бул эки эл душманы мындай кетиште Кыргызстанды эгемендигин жоготуп бериши мүмкүн, туугандар. Эми ол сен жеке жеңишибиз, ол жеке оюң.
Сен алчы жеке ой. Мен ойлонгула да туугандар, эмнеге чык мына мисалы мен айтам, эмнеге мен суроо берем. Эмне кылды мына? 9 ай болду туугандар. Келгенде эмне делем? Мына 2 айда мына өзгөрүүлөрдү көрөсүңөр деп. Болду мына өзгөрүү болду бир. Өзгөрүүгө ток арка болду. Басы азык түлүктүн басы көтөрүлгөнгө болду. Бензиндин көтөрүлүшүнө болду туугандар. Айтыш керек те, эртең ачка каласың. Мына кече Акыл Жапаров айтты. Мына 4 ай Кыргызстандын эң оор экономика абалына түшкеле атабыз деп атат. Мына. Ким гарантия берет? Эртең 4 ай, мына 4 ай. Эртең пенсия төлөш керек, айлык төлөш керек. Акчаны каяктан кылат? Акчаны каяктан кылат? Мына 4 ай оор учур келет экен. Эртең ачка калсаң ким жооп берет? Кыргызстан. Ушу эки акмакпы? Жок, булар качат. Булар акчаны кылды. Булар небересине, чебересине жете турган акчаны кылды мисалы. Мен лично мен ишенбейм булардын ушул кустурган акчалар бюджетке түштү. Бу бизнесмендер баягы бизде чиновниктер долларлап урдаса, булар ошол сумманы сом кылып алышты. Эми алышса да, мисалы ошо ким кусту, мисалы ошо кусунду акчадагы мыйзамсыз кусуп атат туугандар. Себеби ошо 2 миллиард кусту, райым миллион, например. Сот келип актап коюп атат. Кандай болду анда? Ол 2 миллиард эмне болду? Значит, бул кылмыш эмес экен да. Сот актап чыгып атпайбы мисалы. Мына мисалы кече эле бир баягы эл кыйналганда келем деген эр азамат бар эле, Бабанов деген. Эмне болду? Акчаны берди, кетти. Башка мамлекетте лечение кылган. Булардын баягы не деп коет бизде, айтып коет го. Басы ошо 100 миң доллар экен да, мындай айтканда 100 миң, 200 миң доллар экен да. Булардын басычы. 100 миң, 200 миң доллар берип коет экенсиң. Леченияга башка мамлекетке чыгарып берет экен. Болсо ошо баягы УКМКнын тушундагы бир частный клиника экен, ошого чыгара коет экен туугандар. Мен айтканмын да. Бул сценарий. Райым миллиондун сценариясы кандай болсо, ошо эле Райым миллион, ошо эле Коля Кыргыз, булар Асылбек Жээнбеков да чыгат эртең. Мына мен сиздерге айтып кетейин. Зулпукаров да чыгат туугандар. Бул элди алаксытуу деген. Бул деген бул ошол элди ошо кымбатчылыктан ушул элди алаксытып, ушуларды камап атат. Ушул малга чейин болгон эмес, эми ушундай болуп атат деп. А самом деле бул элди алаксытып атат туугандар. Камалган адам конфискация болуш керек туугандар. Коррупция менен камалган адам конфискация болуш керек баардык. Анан кичине эле кустуруп коюп, анан доллар менен урдаган акчасын сомго кустуруп коюп атат. Туура эмес да бул. Рахмат, Назарбек Айтбекович, рахмат. Ойлонолу туугандар, биз кечеги 5-октябрда революциянын аягына жетпей калдык. Революция болуп атат дагы эле ошо 5-октябрдан кийин булар урдап албадыбы? Урдап алгандан кийин, жеңишибизди урдагандан кийин элди алдап койду. Биз алданып калдык. Мен ата-энемдин арбагы менен, балам арбагы менен ант берем деп бербедиби? Мен 1 жылда Кыргызстанды өнүктүрүп атсам, эмне кылсаңар кылгыла деп берди да. Мына 1 жыл келип калды. 3 айдан кийин 1 жыл болот туугандар. Өзүңүздөр көргүлө. Бул киши ошол арбактары менен, ата-энесинин арбагы менен, баласынын арбагы менен ант берип бирди ошол. Эми элестетип көргүлө. Мен билбейм туугандар. Мындай популист адамдар, аферисттер мен ошол туугандар. Эми өзүбүз Кыргызстанды өзүбүз өнүктүрүп, өзүбүз көтөрүлбөсөк туугандар, буга окшогон популисттер, режиссерлор, мындай айтканда сценаристтер ушинтип элди алдап жүрө берет туугандар. Мына кечегинде сел жүрдү. Сел жүргөндө баягы ак үйдүн алдына коюп койгон экскаваторлор гана, ошолор гана туугандар. Ошолор барып эртарак селдин алдын алса болот болчу да. Туурабы? Дарыяларды кеңири кылып, тазалап дегенде ошол экскаваторлорду алып келбеди беле, элге көрсөтүп, 1 ай көрсөттүк ошол жерде ак үйдүн алдына коюп алышып.
Туугандар, мындай да, бул теманы мен буну жөн койгон жерим жок, туугандар. Чыныгы, буну мен айткан эмесмин. Рысалиев деген депутат айткан. Садыр Жапаров Коля кыргыздын жүгүндүсүн ичип атат деди. Туурабы? А мен ушул 120 депутат Садыр Жапаровдун жүгүндүсүн ичип атат деп эле мен кошуп койдум, ошол эле, туугандар. Ачык болду, ачык. Себеби бул депутаттар 3 президентти көрдү, туурабы? Атамбаев малында келген булар. Атамбаевди көрдү. Баягы Атамбаев айткан чимкирик атты, булар чимкирик эмес, геморройлоо болуп калды буларчы. Мына ачыгын айтайын. Мен ойлодум эле ошол жерде достойный парламентте достойный адамдар бар, намыс сатпагандар болсо бирөөсү калбай сатат экен. Бар эми арасында бар, бирок аздык кылып атат, туугандар. Бардыгы өзүнүн жеке кекиртеги, тууган, өзүнүн бизнесин ойлонгондор, элди ойлобойт, туугандар. Элди керек болсо кечеги баягы түрмөдөн чыккан мыйзамсыз президентиңер дагы сөз берген. Мына 2 айда мен толук кандуу ишке кирише элекмин. 2 айда үзүрүн көрөсүңөр дедилер. Үзүрүн көрүп, мына Москвада мына кыргыздын саны да көбөйүп кетти, тоба кылдым. Акыркы күндөрү Кыргызстандан бияка кыргыздар көбөйүп келе баштады, туугандар. Себеби кыйынчылык болуп атат Кыргызстанда. Иштеген десек айлык 10 миң, 7 миң, 8 миң айлык. Только азыр бизде кимдер жыргап атат? Бизде ошол депутаттар, президенттер, ушу чиновниктер, бизде только ошолор жыргап атат. Карапайым эл кыйналып эле жашап атат. Мына 2 миллион адам жакырчылыкта жашайт экен, туугандар. Бул деген уят нерсе. 2 миллион адам жакырчылыкта жашаган дегенчи. Эми элестете турсаңар, 2 миллион адам жакырчылыкта жашайт экен. Бир элестетип көргүлө, 2 миллиондон да ашык экен, туугандар, жакырчылыкта жашаганчы. Айтыш керек да, эмнеге коркосуңар? Айткыла да, болгондо. Мен берден бир нерсени кошуп айткан жерим жок. Мен просто адилеттүү нерсени айтып атам, мисалы. Мына 2 айда толук кандуу ишке киришем, үзүрүн көрөбүз деп атып, бардык нерсебиз кымбаттап, азык-түлүктөрү, бензин сезине чейин кымбаттап кетти. Буга бизде мамлекеттин күчү жетет болчу да, контроль кылганга, ошол эле баасын антимонополия деген бар бизде. Жок, кандай эмес. Только азыр кайсы чиновник келбейт. Мисалы, мен ойлодум элем, мисалы, кайсы мамлекетте болбосун, президент болобу, башкасы болобу, ар бир тепкичте досторун апарып коюп койгон, мисалы. Ген прокурор Зулушев досу болот. ГКМБнын төрагасы Камчы Ташиев досу болот. Талант Мамутов спикер досу болот. О кудасын ояка апарды, бул кудасын бияка. Качандан бери ушу жашоо, кандай макулук деген нерсе, туугандар. Мен мисалы макул эмесмин. Кайсы мамлекетте өзүңүздөр көргөн эле досун апарып бир жерге должностко отургузган, туугандар. Биз неге буга каршы чыкпайбыз? Мен каршымын, например. Мен мисалы ошол эле ГКМБнын төрагасын досун апарып ГКМБге койгон каршымын. Мен ошол досун Талант Мамутовду спикер кылганга мен каршымын, мисалы. Берке Зулушевду апарып ген прокурор кылганга каршымын, туугандар. Неге? Биз деген демократический мамлекетте жашап аткандан кийин биз талап кылышыбыз керек. Бизге мамлекетчилдер керек, мисалы. Мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон адамдар керек, туугандар. Бизде только өзүнүн чөнтөгүн ойлогондор, анан кийин досторун ойлогондор болуп атат да, туугандар. Мындай жылыш болбойт, туугандар. Мына көрүп атабыз. Эч өзгөрүшкөн жок. Кечеги баягы докансалар бар эле, азыр көп докансалардын бир 50% сүйүүсүнөн кайтты, например. Мына 50% кайтты. Докансалардын ошо Садырга болгон сүйүүсү, Садыр Жапаров болгон сүйүүсү кайтты, туугандар. Себеби көрүнүп турат. Көрүп туруп эмне унчукпайсыңар дейм да. Мен ошого таң калам да. Көрүнүп турат. Көрүнүп турат го. Эмнеге көрүп туруп силер адилет сөз айтпайсыңар, мисалы. Майли, мактай турган иш кылды, мактагыла. Кана ошол көрсөткүлөчү мына. Мынаны иш кылды деп. Мына кыргыз элинин жашоосу жеңилдеп кетти деп мына көрсөтсөңөр, мен ишенейин. Болуптур, ошого абаңарды мен мактайын, мисалычы. Андай эмес да, туугандар. Бул абагыбыз эмне кылып жүрөт? Мына очкини тагып коюп, Түркменистанга барып, анау
Türkmenistan президенттен үйреніп келген уже. Көзін баяғы мейірлерін қош қатын шығара тұрған қылып операция қылып алыптыр. Бұлар только өздерін ойлап отады да туғандар. Азыр өкө жасанып отады. Азыр өкө укмуштай ертең ботекс кылып жүрбөсө эле болду буларчы. Бирөөсү 2 айда, 3 айда Германия, Дубай, Субай кылып жүрөт. Бирөөсү. Бизде туугандар кош бийлик болуп калды туугандар. Эң чатак нерсе ушул жерде туугандар, кош бийлик. Мен эфирди аяктайын да туугандар, көп болуп кирип кеттим туугандар. Өзүңүздөр анализ чыгарыңыздар. Күзгө Кудай кааласа бул бийлик кетиш керек, жаңы парламент келиш керек, татыктуу инсандар келиш керек. Мына окшогон арамдарды ушул бардыгы, мен ушу чимкириктерди кошуп, Садыр Жапаров, Ташиев бардыгын кошуп барам деп эле айтам булардычы. Мен кусундуларды чөнтөккө уруп атат. Ошону айтып коеюн мен. Ар бир кыргыз элине аманчылык, тынччылык каалайм туугандар. Адашпай, акчанын кулу болбой туугандар. Кудайдан коркуп туугандар, ошол өзүбүздүн ичибиздеги ниеттерибизди өзгөртүп, өзгөрүш болуш керек туугандар. Өмүр бою ушу 30 жылдан бери дегенибиз, мына 31-жылда ошол өзгөрүш жок туугандар. Президент тандашты үйрөнөлү туугандар, ошол эле туугандар. Көрдүк мына, зегин да көрдүк, бегин да көрдүк, бардыгын көрдүк. Президенттин кимиси болсо да көрдүк. Профессорун да көрдүк, технарын да көрдүк, сексуалистин да көрдүк, башкасын да көрдүк, мына, көрдүк. Татыктуу инсанды алып келиш керек, кандай болбосун. Күздө Кудай кааласа жаңы шайлоо кылышыбыз керек, жаңы парламентке партиялар келеби, андаманатыдан барабы, таза инсандарды алып келели. Анан президент ого чейин өз ыктыяры менен кетет. Мен ошентип ойлойм туугандар. Болсо колунан иш келбей калды туугандар. Көрүнүп турат. Болду всё. Колунан иш келбей калды туугандар. Ошол эле. Мен болгондо айтат, кой мен колуман келбей, кыргыз элим кечирип койгула деп эле кетип калат болчумун көрдүм болгондочу. Жок дайым. Кылайын десе деле эрки деле жетпейт, башкасы деле жетет, опуту деле жетпейт, иштекеси жетпейт туугандар. Анда түшүнгөнгө аракет кылганга, бирок кыргыз мамлекети биринчи очередте туруш керек туугандар. Эл кыйналбаш керек туугандар. Элибиз азыркыга чейин кыйналып ушул малга чейин келип. Өмүр бою 30 жыл кыйналды эле, дагы 31-жылда эле кыйналып атабыз. Аманчылыкта көрүшкөнчө дагы эфирге кирем туугандар. Саламатта калыңыздар.